Altından kalan çoğusunku. Akaretli canlılar şuradan bizde canlıyor. Arkasında şarkıda. Çökülüyor başta görüngen. Çökülüyor başta görüngen. Kız görün çacı örülgün. Kızıl koyuyorum çabir. Ay çökülüyor zar suluğunuzun. Aktamalın olaydı. Arka çacın sulaydı. Oyma oğuz buldukun. Ay çökülüyor zar suluğunuzun. Arkatay basıp gerilim. Akmın çok doydu gülüm. Elecek giyip kaykayıp söylüyor koydu bir yaradın. Budaş moruklarına karaçaç. Kirpeki uzun karalar cebine basın. Ömürüm bu. Cebine basın. Kelinizi buluruzun. Murat kılıp ada saltın saktaydı. Bekleşiyordu salam menen baştaydı. Elim olsun biz serge eğilip. Ayçırık adımızda dağıtaydı. Kutmandı günümüzden beri. Urmatlı ağlasın macarız olman ayal zatı. Sizler de bugün 8. Mart bayramımızda beni çön жүрегімізді құттықтаймыз. Сіздерге қаларымыз жаз күнінде açılған бай чечекейдей сұлулықты, жаз күніндей жылулықты, алатауының түпкірінен аққан бұлағындай арулықты жана тазалықты қалаймыз. Халыққа бай елдерден бірем, қырғыз елінде бекерде деле айтылмаса керек. Өр болсо нан да болот демекчи биз бүгүнкү таймашыбызды наныбызды осы үйүздөн баштайлы деп чечтик. Негизелер кыргыз элинде кайсы үйгө кирбейли, кандай үйгө кирбейли аябай меймандос келип, даамыз тиймей чыкпайбыз. Ошондуктан биз сиздер үчүн азыр 10-Б классынан түзүлгөн Айчүрөк тобунун даамына моз тийгизели деп чечтик. Мен негизи өзүм жан дүйнөм менен ыр чыгарганды аябай жакшы көрөм. Анан негизинен эле көп ырларды чыгарам жана анын ичинде бүгүн мен сиздерге апа үчүн жазган ырымды бүткүл ушул жерде отурган кийин да апа болчу, азыркы учурда апа статусуна ээ болгон ар бир аял затына ушул чыгарманы окуп берип коеюн. Мен кыйналсам көздөн сыкып ачуу жаш, мага сиздей бирөө күйүп жашыбас. Билем, бирок бир тамчыга жашымдын менен кылар, миң мээнетин татыбас. Жан дүйнөңө мен деп кайгы токтолуп, жашасаңыз жаным кейип от болот. Ааламдын бир кызык эмес, апаке, аалам өзү кетет мага жок болуп. Апа сенсиз дүйнө жарык болобу? Апа сенсиз күн нуруна толобу? Мейли бир күн, мейли миң түн апаке, сенсиз өмүр атка конобу. Деп анда эмесе ушул өзүмдүн калемиме таандык чыгарманы аткарып бергенден кийин сиздерге мен негизинен өзү эстрада жанында дагы ырдай алам. Ал эми бүгүн ушул кыргызыбыздын ушундай
музыкалык аспабы жана элдик аспабы болгон комузда кол ойнотуп Акчыны деген аттуу чыгарманы аткарып берген. Назик уянып жатқан. Назик бер жақтан. Ey Sakin! Erkin! Qanday ey? Qanday? Жақсы, өзің қандай? Балдар қандай? Жақсы. Қайда кетасың? Bir жыл, айда жылда бір келіп жүрем. Мына эми ошентип келип калдым айылга дагы. Жүреме, чай іч. Бул жақ аяшың. Ооба, аяшым болот, таанышып ал. Жок, досым, билесиң да. Үйдө күткөн адамым бар эле. Анын үстүнө сюрприз кылып барайын деп атам. Кандай дейсиң? Жақсы досым, жақсы. Эми сага айтайын дегеним, апаң күтсөм деп ооруп жүргөн окшойт. Үйдүн алдында маңызды ойлоп, айыл көздөй, энесинин караалына бир көргөз аркылуу кайра айылды көздөй жубайы менен балдары кызы менен жүргөн. Неберелеримди жакшы кара. Эгер аларды коркуткан болсом, кечиргин. Кош бол, уулум. Эненин жүрөгү бул дүйнөдө жашап жаткандардын баардыгынан да ак. Биз аларга кандай мадия кылбайлы, кандай аны канчалык каргып кетсек дагы эненин жүрөгү ак бойдо болот. Ошол себептен энелерди баалайлы. Биз бул церква менен энелердин жүрөгү акыркы беми калганча баласы кандай гана жорук жасабасын
anın sүйүүтөөрүн, anın мээрими ыйыктыгын жана анын мээрими эч качан өчпөөрүн далилдегибиз келди. Жана дайыр жол тастыктабыз келди. Бул жүрөктөн чыккан сенка сиздердин жүрөгүңүздөргө жетти деп ойлойбуз. Ошондуктан ар бирибиз энелерибизди сыйлап, энелерибиздин көзү барда кандай жетебиз.